Урматтуу Табалдык Апырыш, негизи алда да коллегалар айтып кетти. Бул долбоорду мен толугу менен колдойм. Коллегаларды да чакырып кетем бул долбоорду колдоого. Мен могу техникалык параметрлер боюнча бир мындай суроом бар эле да. Эми долбоордун бөлүгү Корумду Балбай Баатыр. Бул жерде эми түшүнүктүү тротуарлар, арык лотоктору, жарык берүүчү лампалар дейт. Бул жерде велосипед жол салуу каралган деп турат. Бул боюнча кандай түшүнүк бересиңер? Bu айылдын içinde болобу же трассанын толугу менен каралганбы? Талайбек Айтмаматович, бул ошол жол менен параллельно кеткен жолдор да. Ошо трасса менен кеткен жакы ушул эме болобу велосипед жолу? Негизи мен Жок, бул велосипед жол трасса менен кеткенде ошо оң жагына деп конкреттүү жазылып турат. айылдын эми трассанын боюнда эмес, эми айылдын боюнда тротуардын Жанында тротуар отдельно, велодорожка отдельно. Негизи мен ушул көлдүн жээгине боюнча ушул велосипед жолу боюнча мен көтөрүп келгемде, негизи бул жер жана туризмди өнүктүрүү боюнча чоң маселе да бул жерде. Өзүңөр билесиңер, мына балыкчыда кышында кар жабайт, башка чет мамлекеттер келип, ошол жерде атайын машыкканы келишет. Анан биздин трассада жүрүшөт. Ошол жерде коопсуздук каралган эмес да, мен бул маселеге көп көтөрүлүп кетем. Анан Табалдык Апырыч менин бир мындай сунуш катары, жана алда коллегалар айтып кетти, жанагы райондук борборлордун 3 километрден асфальт төшөө боюнча долбоор бар. Ошол долбоор боюнча мына мен Базар Коргон районунда борборуна асфальт төшөлгөн, бирок мына тротуар салуу каралган эмес да. Мен канча барсам, мага ошол жерде суроо беришет да, ал жерде больница бар, четтеринде мектеп бар. Бир гана асфальтты төшөп кеткен, бирок тротуарлары каралган эмес да. Ушул жерде сөзсүз түрдө ошону карап койсоңуздар, бул менин сунуш катары эле да. Анан азыр кээ бир жерде курулганда тротуар карап атат, өзгөчө борборлорунда каралган эмес да. Ушул жака көп көңүл буруп койсоңуздар. Табалдык Апырыч, жана мен алдын айтып кетейин дедим эле. Сиздин ушу кызмат ордуңуз кут болсун. Сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Рахмат, Талайбек Айтматович. Негизи велосипед жүрүүчү жолду биз айлама жолдун баарына курабыз деген ниет бар. Анын боюнча биз донорлор менен сүйлөшүп атабыз. Ошо ишке ашырсаңыз жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат.